Жөө жүрүшкө Талас шаарындагы 90-кесипчилик лицейинин окуучулары, Талас медициналык колледжинин, Талас агрардык экономикалык колледжинин студенттери катышты. Биз зомбулукка каршыбыз, биз эртең никеге турууга каршыбыз, биз СПИДке каршыбыз деген ураандар көтөрүлүп, коомчулуктун көңүлүн бурушту. Жүрүштүн катышуучусу Бейшеналиева Гүлниза Талас медициналык колледжинин 1-курсунун студенти. Ал эртең никеге туруу кыздардын эле эмес, жалпы коомдун көйгөйү экенин айтат. Ажырашуулар көп болот азыркы маалыматтар боюнча. Жана дагы көп түшүнбөстүктөр болуп, үй бүлөлүк, зордук, зомбулук, күйөөсүнөн келтекчөө, жана дагы билимсиздик көп болот бул жакта. Менин оюмда кыздар күйөөгө чыкпай, өздөрүнүн билимин алып, жашоодо максатына жетип, анан кийин качан гана күйөөгө тийүүгө даяр болгондо күйөөгө чыгуусуна тилектешмин. Жөө жүрүш Талас шаардык ички иштер бөлүмүнүн демилгеси. Талас шаардык мэриясынын колдоосу менен шаардын борбордук көчөлөрүндө кылмыштуулукту, укук бузууларды болтурбоо, аларды алдын алуу боюнча атайын иш мерчем кабыл алынган. Зомбулуксуз 16 күн өнөктүгүнө жана 1 декабрь СПИДке каршы күрөшүү күнүнө карата атайын уюштурулган. Министрлер кабинетинин 2022-жыл 28-жылдарга кылмыштуулуктун алдын алуу, укук бузуулардын алдын алуу концепциясын ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын 60-мыйзамынын негизинде ушул иш-чара өткөрүлүп атат. Бул иш-чара бүгүн эле өткөрүлбөйт, 2 ай жана 16 күн зордук зомбулуксуз иш-чарасы өткөрүлмөк. Жаштар арасында өзгөчө ушул Талас шаарындагы окуу жайлары арасында окуучу студенттердин арасында биз агартуу иштерин жүргүзүп атабыз. Бүгүнкүдөй жөө жүрүш. Бул дайыма Талас шаарынын мэриясы тарабынан, ошондой эле Талас шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан биргеликте, ошондой эле булардан башка дагы тиешелүү мекемелер менен биргеликте иш мерчемине карата ушундай иштер жүргүзүлүп турат. Мындай нерсенин пайдасы бул биздин калк арабызда ошондой эле өзгөчө жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу, жаштардын укуктарын коргоп жана келечегине кам көрүү башкы милдет. Бул демилгелер аркылуу жаштар арасында маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүү маанилүү. Гүлзада Бакаева, Чыңгыз Бокошов, Талас шаары.